Өлкөнүн айыл чарба продукциясынын өсүү темпи былтыркыга караганда быйыл 11%-га көбөйүүсү күтүлүүдө. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров айыл чарба министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына карата уюштурулган иш-чарада сүйлөп жатып билдирди. Өлкө башчысы республиканын айыл чарба секторунда акырындык менен алгылыктуу жылыштар боло баштаганын айтып, мамлекеттик колдоонун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге, жетактап айтканда 27 миллиард сомго жакын көбөйгөнүн белгиледи. Тамак аш жана кайра иштетүү секторунда быйыл эле жаңы 29 ири жана орто, 46 кичи ишкана түзүлүп, бул жаатта жаңы 750 жумуш орду пайда болгон. Ошондой эле мамлекет жетекчиси дыйкандар менен фермерлерге 6% үстөк менен берилип жаткан насыялар кийинки жылдарга карата дагы көбөйтүлө турганын белгилеп өттү. Алдыда келе жаткан бир 5-6 жылда дыйкандар менен фермерлерди толук камсыз кылабыз деген планыбыз бар. Анан быйыл кезекке тургандар, жетпей калгандар болуп атат. Анткени бир жылда баарын камсыз кылыш өтө оор экен. Анткени бизде республика боюнча 500 миллион фермер дыйкандарыбыз бар. 500 миң түзөт. 500 миңге бир эле жылда бере коюш кыйын экен, жетпейт экен. Ошондуктан биз алдыда келе жаткан 5-6 жыл керек болду, 10 жыл сайын бөлүп берип отуруп, 3 жылдык кредитти бүт дыйкандар менен фермерлерди толук камсыз кылганга мамлекет болгон күчүбүздү жумшайбыз. Быйыл кезек жетпей калса, чыдамдуулук кылып, сабырдуулук кылып күтүп тургула, эмдиги жылы жетет, эмдиги жылы жетпей калса, аркы жылы жетет дегендей да. Эми дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктаймын. Дайыма ден соолукта болуңуздар, иштериңиздерге мен албан игиликтерди каалайм. Рахмат.